кызыкчылыктардын кагылышуусун четтетүү, коррупциянын тобокелдиктерин азайтуу, кызматтык жана кесиптик өсүп өнүгүү үчүн бирдей зарыл шарттар менен камсыз кылуу. Сотторду ротациялоодогу негизги максат мына ушулар. Азыркы тапта орун которуштуруунун негизинде 312 судья жаңы иш орундарында кызматта. Кызыкчылыктардын кагылышы жана коррупцияны бөгөт коюу үчүн жасалган да. Анткени бир эле судья, мисалы 10 жыл, канча жылдан ашуун бир жерде иштеп калса, тааныш, билиш табышат, туугандарын табышат. Андан кийин ал өз кезегинде ишти акыйкат жана көз карандысыз кароого тез залакасын тийгизет. Ошондуктан мен ойлойм, ротация туура эле болду. Тахмина Таджибаева Талас облусунун Кара Буура райондук сотунан которулуп келген. Кызматка киришкенден берки 4 ай ичинде эле бир топ тажрыйба топтоого жетишкенин белгилейт ал. Аймактык соттор менен Борбор шаарында сот болуп иштөөнүн айырмачылыктары болот экен. Себеби аймакта иштердин категориялары бир жер талаштар, юридикалык жактар боюнча жана некеден ажыраштыруу бир 5-6 категория иш болсо, Борбор шаарда категориялар көп болот экен. Иштин тажрыйбасына, мындан ары тажрыйба алууга жыйынтыгы, пайдасы жакшы болот экен. Ротацияланып келген соттор турак жай менен камсыз болуп, зарыл шарттар түзүлүп берилген. Алардын балдары которулуп барган аймактагы мектеп бала бакчаларга кабыл алынат. Азыркы тапта кызматкерлер өз аймактарында иштин жөнүн таап, сапатты жогорулатуу аракетинде. Бул эң негизгиси сот процессин ачык алып барышуусу, багы тараптардын, анын ичинен даже судьялардын, прокурордун, адвокаттын башка тараптардын дагы дисциплинага, мыйзамды сактоого абдан өбөлгө түзөт экен. Андан тышкары сот отурумун катчыларынын ишин бир кыйла жеңилдетет экен. Ошондой эле сот тармагын санариптештирүүдө кыйла өсүү бар. Буга чейин кагаз менен жүргүзүлгөн иштер электрондоштурулуп, жогорку соттун расмий сайтында коомчулукка ачык жайгаштырылган. Буга катар соттук отурумдар аудио, видео түрүндө толугу менен жаздырылып алынат. Башкача айтканда, жашырууга же бурмалоого жол берилбейт. Один из элементов исключения коррупционных. Санариптештирүү коррупцияны кыскартуу, болтурбоо үчүн эң мыкты ыкма. Эч кимдин катышуусу жок, түзмө-түз иш алып барууга мүмкүнчүлүк. Бардык документтер электрондук негизде. Тараптар карай турган болсо, бардыгына жеткиликтүү жана ачык айкын. Которая дает также облегчение. Жогорку сот тармактагы жаңылануулар укуктук мамлекеттеги мыйзамдуулуктун сакталышына, бирдиктүү жана туруктуу соттук тажрыйбанын өкүм сүрүшүнө түрткү болот деген ишенимде. Нурайым Бейшеналиева, Жумабай Исманалиев, СТВ.